Мисалы, мына көрдүңүздөрбү? Аябай көп гүлдөп алган. Ушуларды эми кандай кылып чоңойтуш керек? Кандай кылып азыктандырыш керек? Мына алма көрдүңүздөр. Могул жерде азыр ушул турушу менен 10 килодай алма бар деп коелу. Эми ушул алманы азыр мына кичике өзү моундай бутак алма өзүнүн эмесин күчү менен бул алманы чоңойто албайт. Себеп дегенде азыр бул алма өзүн өзү чоңойтуп, анан дагы кийинки жылга дагы гүлдөөчү бүчүрлөрдү, моундай алмаларды пайда кылыш үчүн гүлдөөчү бүчүрлөрдү багыш керек. Алма көп болуп турган учурда быйылкы алманы чоңойтот дагы кийинки жылкы алманы түшүмүн азайтып салат. Себеп дегенде алманы гана чоңойтконго күчүн кетирет, кийинки жылкы бүчүрдү кайта пайда кылыш үчүн, кийинки жылга гүлдөөчү бутак бүчүрлөрдү пайда кылыш үчүн буларга жардам керек. Мисалы ошого биз азыр мынандай азыктар бар. Мына Гиберлин X деп коет. Мынакей ушул азык. Андан тышкары мына цинк азыгы. Анан кийин мынакей нутрамина деп коет. Бул аминокислота негизинде органикалык азык. Буларды эмне кылып колдонобуз? Эмнеге жардам берет дегенде, мына Гиберлин X, андан тышкары дагы мына Серплекс деген жалбырактан берген 20-20 жалбырактан берген менен тамырдан берген айырмасы бар. Мына көрдүңүздөрбү? Мунун жумшак, жеңил, анан бул сууга бата эри турган азык. Мына алмага азыркы учурда азот, фосфор, калийдин керектүү учуру жалбырактан бериш үчүн. Анан аларга жардам мынакей цинк менен мына аминокислоту, анан гиберлин керек. Буларга эмне кылып беришибиз керек? Мына гиберлин, бул алманын көрүп атасыздар, мынакей чоюлушуна, вязкость деп коет, узарышына жардам берет. Андан тышкары могу жалбырактардын тамак ичүүсүн өлүп бараткан клеткаларды тирилтип, алманы узартып берет. Мына гиберлин азыгы, мына гиберлин азыгы. Ал эми цинк эмне жумуш кылат деп сурабайсыздар. Бул мынагул ар бир көрдүңүздөрбү, мына жумшак болуп атат. Мынагул үзүлүп атат. Мыналардын мынакей бутакчанын мына түбүн бекем кылып кармап, анан мына алманын чоңоюшуна, көлөмүнүн чоңоюшуна жардам берүүчү мынакей цинк азыгы. Аминокислота. Мына нутрамина деп коет. Мунун ичинде гумат бар, фульвакислота, андан тышкары эң башкысы аминокислота бар. 30% аминокислотасы бар. Аминокислота бул жерден азыкты көбүрөөк алыш үчүн, андан тышкары мына алмабактарга, бутак алмаларга азыктын көп беришин жашоо шартына, тамак ичүүсүнө жакшыртыш үчүн берилет. Ошон үчүн мынакей берип аткан учурда сөзсүз түрдө жазда гүлдөп бүткөндөн кийин мына түйүлүп баштаганда эң биринчи азыктар мына ушул үчөө. Мынакей бул нутрамина, анан кийин цинк азыгы. Мына ушул үч азыкты анан кийин мына окшогон 20-20. Бул именно жалбыракка бере турган. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Тамырга бере турганы, жалбыракка бере турганы башка. Мына бул жалбыракка берет. Жалбыракка берсеңиздер, буга калий да болот, азот да болот, фосфор да болот. Мына ушул нерселерди берсеңиздер, мына алмаларды азыркы учурда ушундай көлөм кезинде узартып, себеп дегенде бизде көп жерде бул редчиф сорту узун болуш керек да, өзүнүн формасын ала албай калат. Формасын алыш үчүн мына ушул азыктарды бериш керек. Кийин узун болуп, өзүнүн редчифтей болуп, башында 5 жылдызы көрүнүп, чоң боло турган кылып алыш керек. Мына сиздерге мына ушул дарылар мына биздин КМЦнын багбан ордобузда бизде баары даяр. Келе берсеңиздер, сиздердин ошол алмаңыздын абалына жараша ушуга окшогон азыктарды бүттүгүн сиздерге сунуштап берип, кеңеш берип, анан кийин ушул сепсеңиздер, бунун таасири чоң болот сиздер үчүн.